Өзгөн шаары ошолар эң борбору болгон. Ошол мезгилде курулган. Өзгөн мамлекеттик тарыхый маданий музей коругунда уюштурулган ачык эшик күнүнө окуучулар, шаар тургундары жана чет жактан келген туристтер катышты. Алар музейдин айланасына экскурсия жасап, ар бир буюм өткөн доордун үнү аттуу көргөзмөгө күбө болушту. Бул жерде коюлган ар бир экспонат кыргыз элинин терең тарыхынан, улуттук баалуулуктарынан кабар берип, өткөн доордун маданияты катары көргөзүлдү. Мен бул музейге мурда келген эмесмин элем, толко китептен окуп, китептен түшүнчүм. Азыр өзүм келип көрдүм. Ата бабаларыбыз кандай жашаган, кандай буюмдарды колдонгонун көрдүм. Мен бул музейге мурда келген эмесмин. Бул музейде мен ата бабалар эмне менен алектенгенин, эмне буюмдарды колдонушканын көрдүм. Идиштер, кылычтар, мурунку акчалар, тыйындар бар экен. Булар менен жакшы маани берип, жакшы маани берип, бияка келип сыймыктанып, тарыхтар мурунда кантип жашаптыр, ошолорду билип кетишсе болот. Таң калуу сезимдер болду. Мурунку ата бабабыздын колдонгон буюмдарын көрүп таң калышты. Үйүндө бар буюмдарын тактап айтышты, бизде да мындай буюмдар бар эле деп. Анан негеле руханий өздөрүнө бир баалуулуктарды алды деп ойлойм. Бул жагы этнография бөлүмү бар, этнографиялык буюмдар. Бул жакта нумизматика менен кыйымдар, баардыгы өзгөндөгү тегереги өзгөндүн бул бурчтарынан, шаардан алынган буюмдар. Бул дагы 12-кылымга таандык. Жалал Абад шаарынан келген коноктор өлкөбүздөгү тарыхый жайларды кыдырып жүрүшүп, бул маанилүү күндө Өзгөн музейинде уюштурулган көргөзмөгө катышты. Алардын айтымында бул көргөзмө байыркы тарыхты таанып билүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Бул ушундай түрк элдеринин ушундай бир макал бар экен, көзүң менен көрүп, бутуң менен баспаган жер сеники эмес дейт экен да. Бир жерибиз бар деп элестетип коюу менен ал болбойт экен. Барып көз менен көрүү керек экен. Ошон үчүн бул Өзгөндөгү мунаралар бул биздин кыргыздын тарыхын, кыргыздын бул ислам менен айкалыштарын өтө дагы бир жакындатып берет. Ошол эле Сулаймантоо, ошол эле Ноокаттагы сахабалардын кабырлары бул кыргыз элинин качан бир 14 кылым мурун, 13 кылым мурун ислам менен шайкеш жашагандарындагы мындай чагылдырып келе турган, бизди байланыштыра турган нерсе болуп эсептелет да. Иш-чаранын негизги максаты коомчулукту, айрыкча жаштарды тарыхый жана маданий мурастарды сактоого, улуттук байлыктарыбызды сыйлоого үндөө. Көргөзмө ар бир келген кишиге кыргыз элинин байыркы тарыхынын жана маданиятынын тереңдигин түшүндүрдү. Кыргызстандын бир бурчундагы 60 000 адамдын айланасында жашаган бир чакан шаар катары элестетилет. Бирок Өзгөн калаасы бул биздин доорго чейин дагы аты даңаза болгон. Биздин доордун 10-чу, 11-чи, 12-чи, 13-чү кылымына чейин бул жер Каракант мамлекетинин экинчи калаасы, экинчи борбору болгон. Кезегинде бул жерде монеталар чыгарылган, ганчардык сектер болгон, илим билим өнүккөн тарыхый борбор экендигин биз унутпашыбыз керек. Учурда Өзгөн мамлекеттик тарыхый маданий музей коругунда археологиялык табылгалардан баштап кол өнөрчүлүк өнөрлөрүнө чейин 259 даана баалуу экспонат сакталып турат. Бүгүнкү ачык эшик күнүндө алардын ар бири коомчулукка көрсөтүлдү. 18 май эстеликтердин жана тарыхый жайлардын эл аралык күнүнө карата мындай иш-чаралар жыл сайын уюштурулуп турат. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.